Үстүбүздөгү жылдын 15-мартында Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин жалпы орто билим берүүнүн түзүмүн модернизациялоо жөнүндө тест кемеси чыгып, келерки окуу жылдарынан баштап мектептерге 12 жылдык окутуу, 2 жылдык даярдоо нөөмөтү менен киргизилери белгиленген. Билим берүү жана илим министри Доктургүл Кендирбаева азыркы тапта Бириккен Улуттар Уюмуна мүчө болгон 190 өлкөнүн 150 өлкөсүндөгү мектепте 12 жылдык окутуу системасы иштеп жаткандыгын баса белгилеп келүүдө. Буга даярдыктар кандайча жүрөт? Билим берүү жана илим министрлигинин орун басары Муратбек Касымалиевдин айтымында, адегенде 5-класстан 12-класска чейин STEM багытындагы предметтер боюнча 46 электрондук китептер даярдалмакчы. Сингапур Cavendish Marshall системасы менен окуу китептерин алганы жатабыз. 24-25 жылда кандай даярдыктар көрүлөт? Биринчи ошол STEM багытындагы 6-7 предметти биз өткөзөбүз деп атабыз. Математика, физика, химия, биология, информатика жана англис тили баарын кошулганда бизде 46 китеп даярдоо керек болот. Мына 46 STEM багытындагы китепти даярдоо үчүн ошондо 5-тен 12-класска чейин биз даярдайбыз. Алар өздөрү келип методисттери, мугалимдерди окутат. Сингапурдун методисттери ошо окуу материалдары, электрондук материалдар менен кантип иштөө керек экен. Мына биринчи жылы биз баардык китептер боюнча англис тилинен оригиналдан кыргызчага которобуз. Бул багытта Улутсов IT компаниясы менен келишим түзүлгөн. Учурда электрондук китеп түзүүчү платформа даярдалууда. Ага Сингапурдан алынып келинген англис тилиндеги китептерди котормочулар которушат да, андан кийин ар бир предметтен мугалимдер келип, канчалык туура которулганын карап чыгышкан соң Улутсов түзүлгөн платформага китептерди салышат. Кийин сентябрга жакын август айынын ичинде ошол IT компания Улутсов электрондук мектепти даярдайт. Ошол предметник түзгөн электрондук китеп электрондук мектеп платформасына түшөт. Кыргызстан боюнча 96% мектеп интернет менен камсыз болгон. Биз быйылкы окуу жылында электрондук материалдар менен камсыз кылабыз. Биз биринчи мугалимдерди ошол электрондук окуу материалдарын окуу процессинде кантип колдонот, ушул жылы электрондук материалдары түзүлгөндөн кийин мына 24-жылы күзүндө кийинки окуу жылына чейин мугалимдерди окутуп баштайбыз. Электрондук мектептин, электрондук китептердин мазмундары бүт даяр болот. Каалаган окуучу мугалим интернеттен электрондук мектепке кирип, ошол электрондук окуу китептерин карай алат. Андан ары экинчи жылкы даярдоо этабы башталат. Анда жогоруда айтылган 46 электрондук мазмунда түзүлгөн окуу китептери кагаз түрүндө учкун акционердик коомунда басылып чыгарууга берилет. Бул китептердин баарын басып чыгарууга бир кыйла убакыт талап кылынгандыктан ушуну менен кийинки окуу жылы да аяктайт. 3-чү окуу жылында, акыркы окуу жылындагы бүтүп аткан окуучулар 10-классты бүтүп 11-класска көчөт. Бирок бул окуучулар 1 жыл мурун даярданган электрондук мазмунга ошол Сингапурдук окутуу системасындагы окуу китептери менен уже тааныш болот. 1 окуу жылы мурун. Анан биз 1-ден 11-ге чейин бардык предметтер даярдагандан кийин биз интервенция кылып 1-ден 12-ге чейин окуу китептердин мазмунун жалпы орто билим берүү мектептерине киргизебиз. Ошондо ушундай суроо болбош керек да. Мына 1-ден 11-ге чейин биз мазмунду даярдадык. Биринчи 2 этап менен 2 жыл окуу жылы менен, андан кийин 3-чү жылы биз 1-ден 12-ге чейин окуу материалдарын киргизип атабыз. Бул убакыттын ичинде биринчиден алдын ала окуучулар ошол предметтер боюнча электрондук окуу китептердин материалдарын мазмуну менен тааныш болот. Мугалимдерибиз даярдыктардан өтөт. Сингапурдун методисттери өздөрү келет, алар өздөрү даярдап 12 жылдык окуу мөөнөтүн киргизүүдөгү өзөктүү максаттардын бири окуучуларды дүйнөлүк стандарттарга багытталган, ага ылайыкталган эң алдыңкы окуу китептери менен камсыз кылуу менен балдар ички жана тышкы эмгек рыногунда өздөрүнүн билимин жана көндүмдөрүн пайдаланып, кырдаалдан чыга тургандай деңгээлде даярдоо милдети турат. Толугу менен жаңы предметтик жана педагогикалык стандарттар, талаптар өзгөртүлөт. Дээрлик 100 000 мектеп мугалимин жаңы көндүмдөргө калыптандыруу үчүн үзгүлтүксүз квалификацияны жогорулатып, жылына 100 сааттан 300 саатка чейин аралыктан окутуучу дүйнөлүк курстарды иштеп чыгып, аларга жеткирүү камсыз болот. Билим берүү тажрыйбалары менен STEM тажрыйбалары жайылтылат. Мисалы үчүн биз мындай кылалы деп атабыз. Бишкекте
региондордон 7 билим берүү округунан келген күчтүү методисттарды Бишкектен даярдайбыз. Алар жер-жерине 7 билим берүү округуна барып, 7 облуска барып, өздөрүнүн мугалимдерин чогултуп, жаңы түзүлгөн электрондук окуу китептеринин мазмуну менен, чыгып калса китептер кагаз түрүндөгү мазмуну кантип окута турганын үйрөтөт. 2 жылда биз мугалимдерибизди жаңы окуу электрондук материалдары менен, же болбосо жаңы окуу китептеринин мазмуну менен мектепте 12 жылдык Сингапурдун системасындагы китептердин мазмуну менен тааныштырып, мугалимдерди окутуп үйрөтүп бүтөбүз. Анан 3-жылы анан биз ошо 12 жылдык окутуу системасына өтөбүз. Билим берүү министрлиги берген маалымат боюнча алгачкы даярдыктардын бири катарында азыр 47 000 мугалим PISA, STEM, IT боюнча бекер окутулууда. Ошол эле учурда башталгыч класстардын мугалимдеринде толугу менен окутуу жүрүп жатат. Мунун баары биригип, мугалимдин кесиптик компетенттүүлүгүн баалоого алып келет. Буга чейин деле билим берүүнүн сапатын жакшыртуу максатында бир катар долбоорлор иштегени менен ал акырына чыга эмес. 12 жылдык окутуу мөөнөтү заман талабына ылайыкталган жаңы программа. Азыр кандай механизмдер менен? Биринчи билим берүү министрлигинин алдында инновациялык технологиялар борбору ачылат. Азыр өкмөттөр, министрликтер аркылуу кездешүүдө жүрүп жатат. Акыл борбору же болбосо бүтүндөй виртуалдык мугалим, көчмөн мугалим жана көчмөн мектеп командасы түзүлөт дагы. Жогоруда айтылган эң алдыңкы технологияларды ыкчам, тез жеткирүүгө эң чоң команда түзөбүз. Экинчи, сөзсүз түрдө билим берүүнүн сапатын жана мониторинг борбору ачылат, мыйзамда бар. Анан сөзсүз түрдө педагогикалык ар бир жогорку окуу жайларда жана мектептерде STEM боюнча кесиптик чеберканалар, мастерская түзгөнгө багыт алабыз. 2023-2024 окуу жылында республика боюнча курулган мектептердин саны жалпысынан 147-ге жеткен. Мындан ары 12 жылдык окуу мөөнөтү киргизилиши менен министрликтин айтымында дагы салына турган мектептердин саны арбып, мектептердеги окуу класстары көбөйөт. 2 жылдын ичинде биз класстардын жетишпестиги камсыз болуп калганда, ошол моментте биз 12 жылдык өтөбүз. Эч кандай ойлобош керек. Мына Ош менен Бишкек гана биринчи класстарды батыра албай калат. Биз нөлөгөйдү биринчи деп эсептеп атпайбызбы? 6 жаштан үйдө деп. Ошондо гана мен ойлоп атам, ошол жаңы түзүлгөн окуу класстары жаңы мектептердин негизинде алар эгерде Бишкекте көп класстуу болсо, жаңы түзүлгөн окуу мектептеринде оптимизация болуп, класстарга балдардын саны туураланат. Анан биз ошого план ченемде өтүп кетебиз да. Мугалимдерди тандоо кандай болуп калат? Даярдыктан өткөндөн кийин алар дагы бир сыйра өздөрүн аттестациялоо болобу же кандай болуп калат? Мугалимдерди даярдайбыз. Даярдыктан өткөндөн кийин анан алар окуу материалдары менен тааныш болгондон кийин ар бир предметте 12 жылдык билим берүү системасына эч кандай коркпош керек. Башталгыч класстар азыркы бизде 1/4 берип атат. Анан 5-6-ны эгерде эме болсо, анда предметтиктер өздөрү берет. Алар бергени мурун 1/4 бере берет. Бирок начальный класстын түшүнүктөрү 1-6-га чейин созулат экен. Ошол мазмунун азыркы бизде 1/4 берип аткан мугалимдердин деңгээли жетет да. Ошол мазмунга күчү жетет. Биз анализдеп карап көрдүк. Деги эле башталгыч класста окуучуларды бүткүл дүйнөлүк системада жана 12 жылдык системада окуучуларга көп нагрузка берилбейт экен. Ошонун негизинде 1-6 класска биздин азыркы берип аткан 1-4 класстагы мугалимдерибиз эч кыйналуусуз эле өтүп кете берет. Андан кийин предметке өткөндөн кийин ал жерде көп нагрузка ошол берилет. Быйыл 2024-25 окуу жылында Кыргыз Республикасындагы бардык мугалимдерди жалпы тестилөөдөн өткөрөбүз. Бул жазылуу иретинде эмес. Бул биздин Кыргызстандагы педагогикалык окуу жайлар кандай даярдап атат десеңер. Кесиптик квалификациясын жогорулатуу институттары туура багыт, туура кызмат көрсөтүп атабы. Яны мугалимдин өзүнүн умтулуусу же болбосо алардын предметтик компетенттүүлүгү, психологиялык, педагогикалык жана ошондой эле атайын адистештирилген санариптик компетенттүүлүгү боюнча муктаждыктарын аныктайбыз дагы. Ошого жараша бүт система өзүнүн ишин түзө баштайт. Бул жазалоо иретинде эмес. Мугалимдин колуна чоң мүмкүнчүлүк беребиз дагы.
Анан ошол жаңы билимди окуучуга берип атабы, өзүнүн чыгармачылык иштерин форумга ээлеп атабы, дүйнөлүк ачык билим берүү ресурстарынан жана атамекендик ачык билим берүү ресурстарынан эмнени пайдаланып атат, навигатор рейтинг чыгарып карап турат. Ошондо ачык сабак директор үчүн, ачык сабак министрлиги үчүн, ачык сабак конкурс үчүн деген кетет дагы, бардыгы балага багытталган система түзөлүп деп атабыз. 12 жылдык билим берүү системасын киргизүүдө балдар мектепке 6 жашынан кабыл алынат. Алар бакчадан тамга таанып, окуп, санаганды үйрөнүп келишет. Ал эми алыскы мамлекеттик да, жеке менчик да бакчалары болбогон аймактарда мектепке чейинки даярдыгы жок балдарга жаңы билим берүү мыйзамында жазылган үй бүлөлүк окутуу жардам берет. Тагыраагы балага ата-энеси деле тамга таанытып, санаганды үйрөтүп койсо болот. Ооба, андай дагы сиз айткандай категория балдар жок эмес, бар. Аларды биз даярдыктан ошол 1-класска келсе, мен айттым, элементарно ошол тамганы таанытуудан баштап, санды үйрөткөндөн баштап, эч коркунучсуз келе берсин, жашы туура келсе эле биз 1-6 кабыл алып, андан ары окута беребиз. Региондордо деле ошондой. Анан сиз айткан даярдыктан өтсө, шаардан даярдыктан өткөн балдар кайра жакшы, алар 1-6 классты 1-ден 6га чейин начальник эсептесек, анда материалдын акырындык менен өздөштүрүп, биз аларды атайын ошол кийинки окутуу деңгээлине чейин алып келебиз. 12 жылдык окуунун дагы бир өзгөчөлүгү 1-ден 6 класска чейин башталгыч класс деп эсептелинет да, акыркы класстарында дүйнөлүк практикада колдонулгандай тестирлөө, сурамжылоо жүргүзүлүп, ата-энелер менен кеңешип, ар бир баланын шык жөндөмүнө жараша багытталган класстарга бөлүнөт. Ар бир баланын эмнеге жөндөмдүү экенин 6 класстын аягында эле билип коюшат экен. Биз дагы ошол багытты алып, 6 классты, начальник классты бүтөр замат эле биз ошол баланын шыгына жараша класстарга бөлүү тууралуу. Багыттама берип, багыттама берип, андан кийин негизги мектепте окуганда, 7, 8, 9 окуганда алар ошол эми келечекте кандай кесипке ээ болоорун тандап алгандан кийин балдарды ошол багытта окутсак, бизде окутуунун сапаты, билим берүүнүн деңгээли жогорулайт да. Себеби ар бир бала өзүнүн шыгына жараша багытты тандап алганда билим сапаты жогорку деңгээлде болот да. Биздеги эң чоң көйгөй учурда жаңы муундагы заманбап китептер менен камсыз кылуу. Порционно 18-жылкы билим берүү стандарты, 22-жылга алынган билим берүү стандарттары боюнча иштеп келе жатып, бүгүнкү күндө 52% окуучубуз акыркы кабыл алынган стандарттар боюнча, 76% 18-жылкы стандарттарда кабыл алынган китептер менен окуп жатат. Бирок бул таптакыр теория менен жарабайт деген сөздү айтпайт. Стандартта толукталып турат китептерде. Бүгүнкү күндө 17 миллион 400 миң окуу китептери 100% алмаштырууга муктаж. Башкача айтканда, бир окуучуга 12 окуу китеп комплекти кетет, ата 27 предмет окулат, физкультураны коштогондо. Буга 8 миллиард 700 миллион сом керек. Биз орто эсеп менен 500 сом эсептедик бир окуу китебине. Бул окуу китеби үчтүк деп коет, башкача айтканда, китеп окуучуга, мугалимге колдонмак. Бул үчүн 100 миллион долларга жакын каражат керек. Бизде азыр жумушчу топ иштеп атат. Биздин китептер менен салыштырганда, биздин китептерде өтө оор академиялык терминдер. Баланын кабыл алышына оор келген мындай тажрыйба тапшырмалар берилгендиги, көпчүлүк учурда кызыктырбагандыгы далилденди дагы. Бир нече китептердин бардык, мейли Эстония, мейли Казакстан, мейли башкаларды алсак, Кембридж программасы стандарты менен даярдалган китептерди дүйнө пайдаланып жаткандыгын далилдөө менен биз ошол китептерди сатып алуу жана улуттук мазмунга ылайыктоо ишин жүргүзөлү деп чечтик. Мына ушинтип жогоруда айтылгандай акырындык менен 2 жылдык даярдоолордон өткөндөн кийин мектептерде 12 жылдык окуу мөөнөтү толук киргизилери пландалган. Адистердин айтымында бул мектептерде окутууну дүйнөлүк деңгээлге теңеп, келечекте балдарыбыз эл аралык стандартка ылайык билим алууларын камсыз кылат.